Биз кыргыздар салттын туткуну болбош керекпиз. Салт бизди кармаш керек артта. Мен акыркы аламан улак жөнүндө видеомдо көп адамдар жазат. Аламан улак күрөш бул биздин салт. Салтты коргош керекпиз депчи. Биздин бир гана салт өнүгүү болуш керек. Биздин эң негизги уран алга болуш керек. Өнүгүүнүн жолунда эмне тосуп турса, баарыны ташташ керекпиз. Биз бир гана өнүгүш керекпиз. Эгер салт деп эле жүрө берсек, анда эч кандай өнүгүү болбойт. Мисалы, биз анда Сибирде жашачубуз да мурунчу. Салт деп эле Сибирде жүрө бермекпиз. Биз мурун кыргыздар теңирчи болгондо, салт деп жүрө берсек, анда мусулман болмок эмес кыргыздар эч качан. Мурун кыргыздар соода кылчу эмес, билесиңерби? Негизинен өзбектөр, орустар, башка улуттар соода кылчу. Бирок кыргыздар үйрөнүп кетти. Ошол үчүн биз өнүгөбүз десек, эч качан салттын туткуну болбош керекпиз. Биз дайыма жаңы нерселерди ачык болуш керекпиз, жаңы нерсе үйрөнүш керекпиз. Вот Япония эмне үчүн аябай өнүккөн мамлекет болду? 1870 жылдары алар Мейджи реформаларды баштаган. Алар болсо Европадагылардай кийинебиз дешти, Европадагылардай иштейбиз дешти. Алар болсо самурайларды тыйып салды. Бизге самурайлар кереги жок деди. Биз жаңы замбиректерди колдонобуз дешти. Көргөнсүзбү баягы "Последний самурай" деген киночу? Ошол жөнүндө көп самурайлар ага каршы чыккан да. Биз мурдадай салттагыда жүрөбүз депчи. Император айтты, жок, биз өнүгөбүз депчи. Катуу 30 жылдай индустриализация кылды. Япония ушунчалык күчтүү болду. Алар Кытайды жеңип койду, Россияны жеңип койду. Азияда эң күчтүү мамлекет болду. Ошол үчүн салттын туткуну болбойлу. Туркияда деле аябай катуу реформа кылышты. Кемал Ататүрк келгендечи, ал Европадагылардай болобуз дешти. Кемал Ататүрк айтып, Европада жашайбыз деди. Ошол үчүн фамилиялар алмашпайт. Бир эле фамилия болот европейцтерде. Андан кийин айтты, бизге дагы фездер кереги жок деди. Фез билесиңерби? Түрктөрдүн калпагы. Анда тыйып салды. Анда кереги жок депчи бизге. Биз эле кыргыздар ушундай радикалдуу реформа кылыш керекпиз. Өтө радикалдуу реформа кылыш керекпиз. Эгер биз күчтүү, бай, башкалар корккон мамлекет бизде болот десе. Салттын туткуну болбойлу. Биздин бир гана уран, биздин бир гана салт болуш керек. Өнүгүү. Өнүгүү, бай болуу, күчтүү болуу. Алга Кыргызстан, ИАЙ Кыргызстан.